же шаардан келди деп биз үчүн ошондой кылды. Коркуткан да болду. Не дай бог эгерде мен немем бирдемке болсо, эмне кылабыз? Өзүңчө заланат экенсиң. Акча сунуштаган да болду. Биз эми формачан каяна салмаган. Аны только реаниматологдор гана түшүнөт да. 3 жагынан тең сактады. Адамга көп деле нерсе кереги жок экен. Ыйлап да жиберет. Алар менен кошо өзүң да ыйлап жибересиң. Абдан оор, татаал оор экен деп эле сездик. Коркунуч болду. Ошо чын эле Кыргызстанга да келсе, кандай даярдык, кантип күрөшөбүз. Ошол убакта биз дагы литератураны издеп, интернеттен издеп, окуп, аракет кылып, болушунча даярдык көрүп аттык, колдон келишинче. Апрелде, уже мартта эме бүтүп бараткан, уже апрелден баштап именно биздин больницадан Ош регионуна жөнөп, биринчи ыктыярчылар болчу. Эң биринчи болуп жана Ноокаттан ошол жака кетти бир жигитибиз, коллегам. Андан кийин Жалал Абадка кетти. Үчүнчү болуп мен Ошко кеттим. Ошто 3 точка деп коет, 3 точка иштеп атыптыр. Биринчи точка бул Ош областной больницасында болуп атты. Экинчи точкасы Ош кардия деген бар экен. Үчүнчү точка Ош клиник деген ошол жака. Там независимо тяжесть боюнча башында бардыгын психподряд госпитализировали. 46-нын где-то 20-сы легкой степени болчу. Действительно в сознании, эч кандай клиника жок, даже температура. Onu где-то температурасы бар, средний тяжелый, среднее течение деп коет заболевание. И 16-сы тяжелые, да. Из них 6 в реанимации были. Среди них было 4 кош бойлуулар бар болчу. Анын бирөөсү уже срок келип калган, мына эртең бүрсүгүнө төрөп калат депчи. Туура кандай кылыш керек? Биринчи жолу кирип аттык, коркунуч бар. Ошол убактан корком деп киргенге да болбойт. Атай ушундай ишин көргөзүп, как реаниматолог өзүбүздүн тажрыйбабызды ошол эмеге. Анткени биздин колубузда уже кандай кылып лечение кылыш керек, протоколдор бар, необходимый дарылардын баардыгы бар. Сиздер жетиштүү эле болду. Бул жакта билбейм, башында баардыгы жетиштүү эле болду. Биз эч нерседен эме алган жокпуз. Плюс еще бул жерден жанагы волонтерлор дагы жардам берип атты да. Эч нерседен мен мактабайм дагы, жамандабайм дагы, кемчилик болгон жок. Эмне десек, баардыгын сразу алып келип берип атты. Ошонусу мага жакты. Нарында деле болдум. Ал жакта деле эч кандай кемчилик болгон жок насчет лекарств. Июль айында урология борборунда болдум. Полностью все лекарства были. Эң оору болгон ошол 6 башында биз даже кээде 8-9 сааттан иштеп калып аттык да. Чын-чынына келгенде эң чоң нагрузка бул реаниматологдорго, реанимация бөлүмүнө келет экен. Канча койка болсо, кровать, ошончо баардыгы занят болот. Ошонусу өтө оор болот экен. Жалгыз 9 саат жанагы жайында систи кийип алып иштеген өтө эле кийимин кадимкидей көрүп атсаңар керек, былчылдап өтүүнгө чейин болот экен. Анысына деле чыдабайсың. Алыштык, күрөштүк, кээде алыбыз да жетпей калды. Хотя баардыгын кылсак дагы оору өзүнүкүн алып кетип атты да. Эң кыйыны ошол туугандары менен состояниясын телефон менен айтыш болду. Непосредственно, конечно, операционга туугандарын киргизбейт, бирок айтып коюш керек да. Хотя ар бир больнойдун жанында телефону бар,
эч кандай эмес жок, алар болгондо айтып берет. Ошол убакта алар сүйлөшкөнгө да ал келбейт да. Ушунчалык оор болуп, маска менен жатса, капельница бул жагынан кийин тияктан чалып, алар деле түшүнүп атты. Алар чалбай атса, анын телефонун албай атса, кээде өчүрүп койчу, балам өчүрүп койчу деп айтат. Өчүрүп деле коюп атабыз. Кантип, эмнеге албай калды деп. Анан жакшы ушундай бүгүн палатага отуруп атыр, Эрмистан чаат десек, алар эле ыйлап да жиберет. Алар менен кошо өзүң да ыйлап жибересиң. Ошого сүйүнөсүң. Жана скорый менен кетип баратсак, бир жолу ошо түндөсү 12-де баратабыз. Светофордон тиги скорый токтойт да кадимкидей. Биз формачан көрүп турган тияктан бирөө жаныбызда токтоп турган, тим эле рахмат деп алды айтсачы, тоже дем күч берет экен да, ошондойчу кадимкидей. Ошо иштегим да келет ошондойчу. Кээ бир убакта действительно мындай критика правильная, аны да кабыл алыш керек. Мы же люди не публичные врачи, не саясатка да аралашпайбыз. Өзүбүздүн жумушубузду кылабыз, аны бир Кудай гана билет го. Анан ошол больной өзү да билет да. Больнойду эч качан алдай албайбыз да. Ал көрүп турат эмне кылып атканын. Коркуткан да болду. Не дай бог, эгерде мен немем бирдемке болсо, унчукпай туруп беребиз да. Тигинтем, мынтем дейт. Акча сунуштаган да болду. Биз эми формачан каяна салмаган, даже албайт да болчу. Ошол лучше аны тиги дарысына кетсин. Дежурстводан, мисалы, өзүңүн сменаң 6-8 саатты иштеп, өлүмү жок чыгыш для нас это было очень хорошо. Хотели, чтобы именно ошол менин убактымдагы 6-8 сааттын ичинде бир да өлүм житим болбогондой аракет кылабыз да. Болушунча колдон келгенде кислород болсо, кислород, дармек баардыгын эле жасапчы. Анан кийин колунан келбей калсаң, кээде отуруп алып да мындай өзүнөн өзү жашыйт экенсиң. Это очень тяжело. Өтө эле оор болот экен. Эң жакшысы өзүң дежурствоңду бүтүп, 6-8 саатын иштеп, анан кийин дежурствону сдавать этип, бригада сыртка чыгып, жанагы сууну алып ичкенде тим эле ушундай ширин көрүнөт экен. Колкулдап 1 литрди жөн эле ичесиң да, автоматически. Анан терезени ачып эшиккече бир баардык на всю грудь дем алсаң, ошо эч нерсе жетпейт экен да. Адамга көп деле нерсе кереги жок экен. Баардык ошо кыйналганың бир убакта чыгып кетет да кадимкидейчи. Сүйүнүшүсү жанагы волонтерлордун ошо жумуштан барып тияка кирсең, уже тамактарды алып келип берип, курсагың тоет. Ушу элдин биригип жардам бергени аябай сүйүндүрөт экен да. Ыктыярчылар келип, не керек, суу десең суусун алып келет, тамак десең тамагын алып келет, бул жетишпей атат, тигил жетишпей атат, санитайзер, хотя бул жактан деле берип атат. Ошол убакта эле булар да көтөрүп, тигилер айтты эле, ой, уже биз айтсак, уже министерство берди десек да болбойт, мейли тура берсин. Ушундай сүйүнөт экенсиң, ушу кыргыз болгонума деле сүйүнүп калам да. Сабак деген эми мен үчүн эч качан өзүңдүн билимиңе мындай токтотууга кажет эмес, токтошпош керек экен да. Канчалык көп билсең, ошончолук сен умтулушуң керек экен алдыга. Информациялар абдан көп чыгып атты. Ошонун ичинен эң важныйын
Анткени бири бирине окшош, кээ бирлери жакшы десе бирөөсү жаман деп чыгат. Ошонун эң ортосун, золотая серединасын выбирать этиш керек экен. Протоколду бир карайсың, ошол эле убакта дагы интернеттен башка жакта может кандай лечение алып атты. Мисалы Москвада коллегалар бар, кошо өзүбүздүн курсташтарыбыз бар, алар да красный зонада иштешет. Москвада дагы көп болуп атты да. Алар кандай болуп атат реанимацияда. Аппаратка өткөзгөндөн кийин чыгарып атасың, арбы кантип чыгып атат, эмне кылып чыгарып атат, канча сааттан кийин чыгарып атат, тигинин доза силерде кандай, бизде мындай. Вроде бардыгы эле окшош да. Даже ошолордукундай да кылып аракет кылдык. Кээ бири чыкты, мен айтпайм бардыгы эле болгон жок деп. Бирок ошо арасында дагы бир алып жетпей калганда убакыт болуп атты да. Көбүнчөсү самолечение менен да заниматься этип алышты да. Бир антибиотик шыкалып каалашынча аптекадан алып алып эле бесконтрольно сайып, дарыланып, капельницаларды коюп болушунча уже бул жерде основной жан кандын коюп калышы болуп атат да, коюланып. Капельницаны көп алып уже бардык дарыларды кылып алган үйүндө. Бул жактан уже ал дарыларды кылынгандан кийин уже антибиотик эч нерсеге чувствительность жок болуп калат да. Ошол жерде айтасың деп сразу келсе эмне болот эле. Мен түшүнөм, возможно, место жок болуп атты, же каяка барарын билбей калды. Бирок уже запущенный случайлар болуп калды да. Адам корккондо страх деп коет да. Иммунитет, адамдын иммунитет полностью мындай басымдап калат да. Эгерде бирдемкеден коркуп эме кылсаң, обязательно ошого чалдыгат экенсиң да. Мисалы өзүбүздүн ошо коллегалардан коркуп кирип эме кылса, бардыгыныкы жакшы чыкты, анастыр именно ошо корккон киши кирбей качып жүргөндүкү ошо чыгып калып атты положительный. Көп эмелерди жана арак ичиш керек, самогон ичиш керек деп, тамак чегиш керек деп, эми бул мындай эле сөздөр да. Ал научно эч доказано эмес. Мен жеке оюм, мен точно деп утверждать эте албайм. Мисалы кара тоорулар ковидти эмнегедир жакшы көтөрөт. Именно сары тоорулар, алар что-то очень тяжело переносят. Мен ошону байкадым. Возможно, это и неправильно или правильно. Мисалы нарында деле бийик тоолуу болуп эсептелинет да. Прям крайне тяжелых в то время я не видел, да. Анткени биздин өпкөбүз ошо бийиктикке кичине ыңгайлашып дем алганыбыз башкача. Анча-мынча алар экологически чистый жерде болсо прям кырылып калышкан жок. Оорушту билем. Көбү жеңип деле чыктык да. Ошо 14 күн, 21 күн иштеген өзүнчө бир туугандай болуп калат экен. Хотя ал бул отделениеден болсо эмес, башка больницанын ошо реаниматологдор болсо чогуу азыркыга чейин биз бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз да. Көрсөк тим эле алыстан мындай бир тууганын көргөндөй болуп сүйүнүп